Тамеки чегүүнүн пайдалары. Жаш жигит бир аксакалга кеңешкени келет. Ата, мен тамеки тартканды үйрөнүп жатам. Сиз менин бул өнөрүмдү пайдалуу деп ойлойсузбу? Деп суроо узатат ал. Сен сурадың, эми мен айтайын. Тамеки чегүүнүн 3 пайдасы бар. Биринчиден, тамекини көп тарткан киши эч качан карыбайт, дейт аксакал. Эмне үчүн карыбайт? Анткени уулум, тамеки тарткан киши карганга жетишпей калат. Ал жап-жаш бойдон эле өлүп кала берет. Түшүндүңбү? Экинчиден, тамеки көп чеккен кишинин үйүнө эч качан ууру кире албайт. Апи, кантип эле ууру кирбейт? Көп тарткан киши түнү менен ыкшып жөтөлүп, уктай албай утуру которулуп чыгат. Үй ээсинин жөтөлүн уккан уурулар андай үйдү айланып өтүшөт. Бирок муну менен эле баары бүтүп калбайт. Тамеки тарткан адамды эч качан ит тиштебейт. Коюңузчу, кантип эле тиштебесин? Тамеки тарткан адам эрте эле майып болуп, таяк таянып басып калат. Ал эми таяктан өзүң билесиң, балам. Эң эле тажаал деген ит да коркот, дептир. Карыянын сөзүн уккан жаш жигит ойго батып, тунжурап отуруп калса карыя кытмыр жылмайып, үйүн көздөй аяк шилтеп кете берди.